Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кара Суу районунда 9-класстын окуучусунун өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголгондугун маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык 12 февралда Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө Манас айыл аймагынын Каратай айылындагы орто мектептин имаратынын алдында 9-класстын окуучусу жыгылып каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты каттоого алынып текшерүү иштери башталган. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Күбөлөр номер 39 мектептин окуучулары пикир келишпестиктен улам уруша кетип 9-класстын окуучусу оор токмокко кабылып эсин жоготуп жыгылгандыгын айтышкан. Тергөөнүн алгачкы маалыматтарына караганда маркумду ошол эле мектептин 17 жаштагы окуучусу сабагандыгы аныкталды. Ал шектүү катары кармалып убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылып жатат. Бишкектеги номер 72 мектептин 8-класстагы окуучусунун каза болушу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык милиция маалымдады. Маалыматка караганда жаран баласын ажатканадан сабаган ошол мектептин 3 окуучусуна чара көрүүнү өтүнүп арыз жазган. Эс учун жоготкон өспүрүм кардиология борборуна жеткирилип 4 февралда каза тапкан. Маркумдун ата-энесинин доо арызы кылдат каралып, ар тараптуу иликтөө жүрөт деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча Ленин райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоду. Жогорку кеңештин депутаты Эрнис Айдаралиев министрлер кабинетин жана ички иштер министрлигин орто мектептердеги чоң сунууга аракетчиликке каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында маселе көтөрдү. Директорлор иштей албаса алмаштырыш керек. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери мектептердеги балдар менен сүйлөшүп, тарбиялык сааттарды өтсүн. Келечек моунду азыр карабаса кийин кеч болуп калат, деди эл өкүлү. Биздин окуучулар, биздин билим берүү каякта карап отурат? Ички иштер иден каякта карап отурат? Муну жаш 9-класстагы окуучунун өмүрү кыйылды да. Бул жерде кандай болду? Ал жерде айтымында 4 бала рекетчилик кылып апарып, туалеттен ички органына катуураак уруп койгон экен, вскрытие кылганда. Дыханиясына жетпей калып, дем жетпей калып, үзүлүптүр туалетте. 1,5 сааттан ашык туалетте жаткан бала. Элкат компаниясы боюнча кармалгандар 2 айга камакка алынды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 12 февралдагы токтому менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырып, жарандарды 3 апрелге чейин камакка алууну чечти. Алар Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция боюнча каралган кылмышка айыпталууда. Бул тууралуу райондук соттон билдиришти. Элкат компаниясынын жетекчиси Алмашып мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы мурдагы орун басары Нурадил Баясов ишкананын убактылуу жетекчиси болуп дайындалган. Тиешелүү чечимге президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев кол койгон. Буга чейин Кактус медиа порталы укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, УКМК Элкат компаниясынын кеңсесин тинтип, мурдагы директору Уланбек Толубаевди жана негиздөөчүлөрү Зикиралы Кенжебаев менен Сергей Шемелевди кармап кеткендигин жазган. Чүй облустук милициясы экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга шек саналып Кыргызстанда тыюу салынган Якын Инкар дин экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү кармалгандыгын маалымдады. Облустук милициянын маалыматы боюнча интернетте экстремисттик көз карашты камтыган видео аныкталган. Бул факты боюнча Москва райондук ички иштер бөлүмүнө кылмыш жаза кодексинин 332-беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмыш иши козголгон. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык жарыяланган тасмада экстремисттик көз карашты камтыган чакырыктар бар экендиги такталып, Якын Инкар уюмуна таандык экендиги аныкталган. Милиция кызматкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгы кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам иликтөө иштеринде экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга тиешеси бар деген 4 адамды кармады. Алар убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алардын жашаган жерин тинтүү жүргүзүлүп, иш боюнча далил заттар алынган.